Ошол кезде операциядан чыккан бейтаптарды туугандары носилка менен көтөрүп ташыйчы мына көчө менен. Көчө менен ташып келип киргизип атчы. Мындайча айтканда сөзгө кечирип коңуздар, адамдын богуна толуп калган. Белчеди. Ушундай күндөр болгон, баягы кыштын күнү жол тайгалакта баягы көтөрүп келаткан бейтапты түшүрүп алганда тайгаланып жыгылып кулатып алган учурлар болгон. Муз болуп калбасын деп атабыз. Бирөөгө жан бермек демекчи. Вит дегендейби? Вит кылып коелу дейм, эмне кылайын башка. Биз депутаттык запрос да берген бул тууралуу. Мен депутаттык запрос. Биздин съемкага чейинби? Ооба, былтырлар. Билчиген да. Билчи. Эмеске тиге алып эле 2 саатта кеп алып кетип калгыдай. Булар бөлүп бербесе биз ал жерди кактан билебиз. База алган жокпуз да. Бул эскилиги жеткен имарат Бакай Ата районунда. Буга 30 жыл, 40 жылдан ашты. Биз өткөн эфирлерибиздин биринде Бакай Ата районундагы бейтапкананын абалы тууралуу, андагы маселелердин күнгөй тескейи тууралуу айтып бергенбиз. Анда жетекчиликке жолуга албаганыбызга байланыштуу бул келгенибизде жетекчиликке жолугуп, ошол маселелердин келип чыгуусу жана чечүүлүү жолдору тууралуу сүйлөшүүнү туура көрдүк. Балким чындап эле жетекчи иштей албай жатат, же болбосо мунун дагы бир абдан маанилүү себептери бар чыгар деген суроо бизден алсаңыз. Бул өткөндө мындай сөз болду да, депутаттар тарабынан бул тептиңер толуп кала берет, жыттанат, аркы берки депчи. Анан эми мунун таржымалоо жөнүндө айта кетчи кыскача. Саламатсыздарбы? Мен ушул жерден Бакай Ата жалпы дарыгер практикалык борбонун башкы эсепчиси болуп иштейм. Бул септиктин таржыма мындай болгон. Бизде районда центральный канализация болбогондуктан бул 2011 жылы көйгөй 2011 жылы башталган. 2011 жылы сиздер көрүп турган бүт неменин суу түтүктөрү иштебей калган, канализация иштебей калып, бардык калдыктар подвалды көздөй түшүп, ушу белчеден мындайча айтканда сөзгө кечирип коңуздар, адамдын богуна толуп калган. Белчеден чоң чиркейлер чыгып, ошо 2012 жылы бул чоң проблемага айланган. Ошол кезде анан кийин ошол кезде жетекчилик мана СРМК чекоз биргеликте проект жазып отуруп, ошол кездеги ар бир отделенияда бирден эле бир краникте суу чыккан иштебесе, суу система иштебей калган. Жараксызга чыгып калган. Проект жаздык, бардык отделенияларда аздырбы көптүрбү ызык суу, мустак суу, эски краниктердин баарын иштетип, маселе чечилди. Канализация чечилди, бирок проблемасы ушунун кетүүсү какка барыш керек. Центральный канализация болбогондон кийин бул мен түшүнүмдө бул бетондолгон. Бетондолгон, круговой бетондолгон, мынакей керек болсо бүт проектиси менен кошо жүрүп, бул архитектура менен согласованный проектиси менен мынакей. 2011 жылы. 2012 жылы, 13 жылы өткөрүп, биз 14 жылы курулуш бүткөн. Мынакей. Бардык проектиси менен Мынерде бүт мына кадастровый планы менен мындан чыкканды макул ичине сиңип кетпейт экен. Ооба, сиңбейт экен. Эми кантесиңер? Тог алып барып төгөт атасыңар. Бул тог алып барып төккөндө дагы ошол кезде чакырылыштын депутаттары менен бул сүйлөшүлүп, биз бул толгон суюк калдыктарды бир жака чыгарышыбыз керек. Бул проблема дагы ошол кезде башталат. Биз жаныбыздан машина болбогондуктан бир жеке ишкер менен сүйлөшсөк, күнүнө бир рейсин 1,5 миң сомдон соруп атты, бирок ал кайсы жакка чыгарып атканын билген эмеспиз. Ал өзүнчө төгүп аткан. Биз акчасын эле берчүк. Анан кийин көйгөй башталды. Биз машина алышыбыз керек болду. Машина сатып алдык. Машина сатып алгандан буну биз өз бир жакка чыгарабыз дегенден кийин ошол кездеги айылдык кеңештин депутаттары ошолордун мынакей токтомунун негизинде 2013 мынакей токтом Бакай Ата райондук ооруканасы. Ушул жерде мына айтышып атат, суюк жанагы немелерди төккөнгө. Мына бөлтөк массивинен номер 46-контурдан 20 соток жер участок бөлүп берин. Булар бөлүп бербесе биз ал жерди кактан билебиз. База алган жокпуз да. Анан ошол эле мына бул кеңештин токтому. Анан санитардык корутунду, анан бир топ мекемелердин мынакей экология эмне дейт? Экологиядагы мына ошол кезде ошол жерге мына уруксаат деп немесин коюп берип атат. Начальник Жумагулов. Биз бардык тараптардын макулдашууларынан барып алып атабыз ал жердечи.
өзүбүз алдынча эле барып базып алган жокпуз. Мынакей. Бүгүнкү күндө да Бул айыл мыйзам өкмөттүн, иштеп аткан бул ошондо. айыл өкмөттүн токтому мынакей. Ошолордун негизинде айыл өкмөт токтом чыгарып берип атат. Ошол эле контурдан деп мына жергиликтүү кеңештин токтомуна тастыктоо берип атат да, мындайча айтканда. Ошондо менин түшүнүгүмдө бул баягы саркындын маселеси райондук деңгээлде көтөрүлүп, баягы илгерки центральный канализация иштемей Чечилбейт бул. Анан булар азыр мындай мисалы үчүн бул кес-кесте ашып кетип, туура мойнубуз калабыз, ашып кетет. Бирок ашып кеткенде бул тим эле мындай көл болуп барып тити үйдүн баарын каптап аткан жери жок да. Азыр мына могул жерде немени буздук, зданияларды бузуп, азыр проекти жүрүп атат. Проекти кабинетте калып өтүр. Проектлер баары чийилген, түзүлгөн. Эми биз мондай вариант кылайлы деп атабыз. Могул жерге ограждение курулат. Ограждение курулуп, түз 10 жерге чейин барат. 10 жерге складской помещениялар, скорыйлар тура турган жайкы навестер курулуп келип туруп, анан бул жерге дагы бир аварийный бир неме кылып коелу деп атабыз. Ямачы. Полный бетонировать этип, могул жерде мындай арык кылып туруп, бетон кылып туруп, тегеретте бетонировать. Ашса да ошонун ичинде. Ашса да келип туруп ошол отстойныйга барып куюла берсин депчи. Анан кайра ошодон сордуруп ала турган кылып. Эми күнүгө канча башта чыгат мындан? Бу да күнүгө ар кандай чыгат. Кээде 5 рейс сордурсак жетиштүү болот, кээде 5 рейс сордуруп, кечине сордуруп кетсек. Жалпы канча бар? Бу жерде 360 кубтук. Ошондо машина менен? Машина менен бирде сордурганыбызда, до конца сордурганда 157 машина чыккан. 157 машина. Бир машинага 1500 сом төлөгөнсүздөр. Бир машина 1500 сомдон төлөп отурган. Жеке тараптарга. Жеке тараптарга. Анан ошол проблеманы чечүү үчүн анан өз алдыбызча машина алдык. Эми машина деле эски. Анан могулчу. Өткөндөгү бизге интервью берген депутаттар азыркы 2013 жылы чыккан депутаттардын айыл өкмөт токтому жөнүндө билбейдиби? Көркөзгөнбүз. Биз депутаттык запрос да берген бул тууралуу. Мен депутаттык запрос. Биздин съемкага чейинби? Ооба, былтырлары. Билчиген да. Билчи. Биз запростордун баарына жооп бердик. Могу кагаздардын баарын ксерокопиядан чыгарып бердик. Баардыгын көргөзүп бердик. Биз жөн эле отурган жокпуз. Алардын бүт талаптарына мыйзам чегинде эле жооп берип атканга аракет кылып атабыз. Анан бир дагы талап коюшту. Таласка ташыгыла дегендейчи. Баягы экологдор дагы ушундай. Талас менен канча километр аралык? Талас менен азыр бакаттан 40 километрдин тегерегине чыгып калат. Анан ошол жактын немеси менен да келишим түзүп келсек, бир рейсине мынакей келишим турат. Бир рейсине 4033 сом акча кетет экен. Эми ушу менен иштемей болдуңарбы? Эми бу менен иштесек биздин бюджет чыдабайт. 1,5 миллион кетет го буга? 1,5 миллиондон ашык да кетет да. Күнүнө бир 15 миңден эсептейли. Котсаңыз. Эми ошондо күнүгө 15 миңден болгондо. Ушунча каражат коргондабы? Коргон жатат. Башка айлабыз жок. Эгер бияка ташсак, бирок биздин мүмкүнчүлүк азыр жок буга. Биз мүмкүнчүлүк жок. Анткени биздин келишим түздүктү атпайсыздар, мына 24 мартта түшкөн турбайсыздар. Анан түзсөңөр кандай болуп калды? Ишке кириш керектен сөз табыл. Ишке кириш керек деген биз бул келишим түзүп аткандан биз ошолордун услугасын расценкасын билгибиз келди да. Канча болот? Эгер биз ошол жака ташый турган болсок, канча акчабыз кетет деген мааниде ушуну түзүп көрдүк да. Анан биз чыдабайт экенбиз буга. Бул келишим отказ бердиңерби жагандай? Бул келишим мындай экен, 1 айга түзүп берди азыр. 1 айга, 1 айдын мөөнөтүндө. Эгер 1 айдын мөөнөтүндө неме болбосо, бул автоматик аннулирование болот да. Анан биз ушуну эми билбейм. Кайсы жерин автоматик аннулирование болот деген? Келишим канча убакыт түзүлдү? 1 айга деген го. 1 айга деген кайда турат эле? 1 айлык деген түшүнөсүз? 1 айлык деген жок экен, бирок тигилердин ошо түшүндүрүп берүүсү ушундай болду. Бул эгер 1 айда силер пайдаланбасаңар да деп айтты да мага. 31 декабрга чейин. Бул жылдын аягына чейин түзүп турбайсыздар. Бул жылдын аягына мындай да. Могул договор жылдын аягына чейин түзүлүп тур да. Эми жылдын аягына чейин канча ай бар? Анан канча акча кетет? Мисалы бөлтөккө мурдакы депутаттар мыйзамдуу деп баардык жактан корутуну чыгарып берген экен. Ошол жака эле төгүп аткан экенсиңер. Анан азыр ошондо акча каражаты баягы ашыкча сарпталып калбайбы? Ашыкча сарпталат да. Биз ушул жака ушунча көп акчаны жумшагандан көрө мына лучше инфраструктураны оңдобойлубу? И так биз дотация деп атабыз. Эми сиздер айтып көрдүңүздөрбү, мындай ушундай экен, тияка алып барып төккөндө ушунча акча каражат кетет экен. Биз ансыз да араң отурабыз, айтып көрдүңөрбү? Биз булар прокуратурага жазган. Акимге же башка жактар айтып көрдүк. Ошол себептен экологдор да келди, алар да өздөрү мынтип мына акты жазып берди. Что бул септик неме мыйзам бузууларга неметпейт деп, мына өздөрү акты жазып берип кетишти. 20 соток жер тилкесин деп атайын. Ошоко төгүп аткандагыбыз жарактуу депчи. Мынакей областтан да бери макул деп айтып кетиптир. Анан сиздер
могу жеке компания менен келишим түзүүнүн эмне кажети бар? Жөн эле койбойсуздар. Тийиштүү органдар уруксатын бериптир, анан силер ким тийишмеген? Бул тууралуу дагы мына прокуратурада берип, прокуратурага барып ошолорду көрсөтүп, мына биз келишим түздүк, бирок биздин буга мүмкүнчүлүгүбүз жок деп атабыз. Мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бул көйгөй бир эле ушул больницанын эле көйгөй эмес. Бул район боюнча жалпы көйгөй. Бул центральный канализация оңолмойын, бул көйгөй болуп турат. Анткени машина кээде бузулат экен, аны же ботинка эмес экен, тигип алып эле 2 саатта кийип алып кетип калгыдай. Кээде күндөп бузулуп калат, жумалап бузулуп калган күндөр болуп атат. Эми ошондо ушинтип ашып кетпесин деп биз жанына муну отстойник кылайлы деп пландап атабыз. Но бир айдын ичинде ушу жумуштар башталат Кудай буйрса. Эми албетте мен сиздерге ал булда акыл үйрөтө албайм. Бирок могу келишим жөнүндө абдан ойлонуп көрүңүздөр. Себеп дегенде акча каражаты өтө эле максатсыз кетип калчу экен. Себеп дегенде башка органдар уруксат бербей койсо, айла жоктун оокаты дейт десек болот эле. Башка органдар уруксат бериптир да. Экология уруксат бериптир, тийиштүү сактар уруксат бериптир. 2013-жылы эле бөлтөккө уруксат берген экен. Бөлтөктүлүк болгон окшойсуздар. Ооба, биз ушул болгон үчүн кайра повторно экологдор чакырдык да. Кайра повторно экологдор менен анан согласоваться этип, анан алар уруксат берди. Биз дагы бир мондай директор менен бир план кылып атабыз. Биздин машина бир соргондо 3 куб сорап атат да. Азыр жанагы КАМАЗ үлгүсүндөгү машиналар бар экен. Бир соргондо биздин 5 рейсибизди бир сорот экен да, 15 куб сорот. Балким ушуга кеткен каражатты ошону ойлонуштурат. Ошону ойлонуштурат. Ошону алсак деп каттарды жазып. Анан бир спонсор таптык. Анан ал киши дагы бир ай убакыт бергиле деп атат эми. Анан эгер бир ай убакыттын ичинде ошол спонсор менен дагы ушу сүйлөшүүлөр эмесине жетип калса, максатына жетип калса, ошондой машинага деп аракет кылып атабыз да биз. Анткени бул ошондо өткөндө бир бузулуп калганда башка таласкын алдык да, ошондо ошолордукундай мындай машина деп жатабыз. Алар алып келгенде биздин 10 рейс жасаганды алар 5 рейс менен жасап кетишти да. Ошондон кийин ошолго кызыгып калып, анан кийин ошол машина деп кат жазып калдык да. Ошондой маселелерди карап көрүңүздөр. Эми контейнер жөнүндө айтып бериңиздер. Эми могу контейнер. Өткөндө ушул маселе айтылды. Ичин баары көгөрүп кетиптир. Жаңы эле салыныптыр. Марат Мараталиев губернатор болуп турган кезинде салып берген экен. Анан эми баягы жакшы окатты жакшытай эле колдонсо болмок деген суроо болду да. Бул контейнердин маселеси бул 2018 курулган. Контейнер маселеси буга чейин ошол курулганга чейин деле бир көйгөй болуп жаратылып келген. Себеби мына өзүңөр көрүп атасыңар. Бул реанимация менен хирургиянын ортосу 20 метр ашыктан бөлүнүп турат, эки башка турат. Хирургиядан операция болуп чыккан бейтаптар ушул жака келип реанимациядан жандандырылып, наркостон чыгып, анан кийин кайра хирургияга которулат. Ошол кезде операциядан чыккан бейтаптарды туугандары носилка менен көтөрүп ташычу мында көчө менен. Көчө менен ташып келип киргизип атчу. Бул биринчиден антисанитария. Коопсуздук жагынан дагы ушундай күндөр болгон. Баягы кыштын күнү жол тайгалакта баягы көтөрүп келаткан бейтапты түшүрүп алганда тайгаланып жыгылып кулатып алган учурлар болгон. Ошондон кийин ушул маселе ортодо коридор куруу маселеси жаралган. Көгөргөн боюнча эмне кылдыңар көрсөк болобу? Көрүңүздөр. Көгөргөн боюнча бул мындай болду. Ошол кезде Марат Молдонович губернатор болуп туруп жакшы идея жардам берди бизге. Жардам берип ошол бакубат талас аркылуу ушул коридор курулуп берди. Бирок коридор курулганда мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, тешик болуп турбайбы? Булар ушул темирдин сыртына эле жанагы ОСБни чаптап туруп эле саморезка менен карматып койгон экен. Бир катар. Анан бир катар эле. Быйылкы катуу суукта гана көгөрүп кетти. Ичи утепление болбогондуктан. Ортосуна утепление болуш керек болчу да? Утепление базалит или пенопласт бирдеке чапташ керек эле. Ошол жок эле саморезка менен эле карматып койгон. Анан мына чечкенден кийин баары көрбөйсүздөр, бүйү тешик болуп турбайбы? Саморезка менен карматып койгон экен. Биз буну чечтик. Азыркы күндө ошол специалист балдар чыгарганбыз. Ушуну ичин базалит менен утеплять этип, сыртынан пеноплексти чаптап туруп, анан кийин жанагы настенный неме деп коет экен, пластик сыяктуу сыртынан чапты. Эми быйылкы кышка чейин биз буну даярдап туруп, утеплять этебиз. Бул жерде киши чаппагандан кийин, может, ошол жерден окуп койсоңуз? Бул көйгөй дагы мындай болду да. Өткөндө мына бул курулуп атканда бизди такыр аралаштырган жок. Ал бакубат талас тендерди өздөрү жарыялайт экен. Жеңүүчүнү, тендердеги жеңүүчүнү подрядчикти өздөрү аныктайт экен. Актив приемкага катышсыңарбы? Жок, актив приемкага да катышкан жокпуз. Биз бул канча сомго курулуп, канча сомго неметкенин да билбейбиз. Алар анткени алардын шарттары өздөрү ушундай экен. Биз куруп берген эле рахмат айтып эле калып калдык. Рахмат. Эми бул жанагы көчөдөн мынтип ташып келгендеги караганда
О, каталкалар турат, ошо каталка менен сүйрөп келе эле киргизип кетет да. Бул промежуточный эле, бул жерде жылытып деле кереги жок. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, баягы жылуулап деп эмне кереги бар? Ошо ойдон турбайбы? Эми жылуулап коёй эле деп аткан себеби неме да? Караңыздар, азыр тешик болуп турбайбы? Бул жерлерден шамал кирет. Муз болуп калбасын деп атабыз да. Бир көрүүгө жан бермек демекчи. Вид дегендейби? Вид кылып коёй эле да, эмне кылайлы башка. Анан ушул жерде промежуточный бир 15 секундта каталка менен сүйрөп өтүп кетет. Анан ушуну деле жөн эле жылуулай берген эмне кереги бар эле дейм да. Азамат мырза мындай да, баягы сиз бага өткөн жана суроолор боюнча түшүндүрүп бербедиңизби? Эми мындай кебете жөнүндө эле айталычы. Адам деле жакшы кийинип, чачын тарап турса жакшы да. Ошол сыяктуу эле. Могуну караңыздар эми, арыктычы. Бур койсоңуз оператор, өйдө жак. Артка бур койсоңуз. Могул кебетени карагыла. Ошо видтичи. Бул силердин баягы бей тапкананын ичимен өтүп атат, силердин так мындайча айтканда борборлук күчүңөр болуп калабы, э? Светтер менен кебете кантет деген эле суроону берейинчи мына грубо эле форматта. Бул арык менен биз таптакыр пайдаланбайбыз. Бул арык айыл эли. Мына ушул өзүңүздөр эле көрсөңүз мындай эмалар чыгып кетет. Биякта карайбы? Биякта карай чыгып кетет, күн батышты көздөй ошол жерден чыгып барып, тетиги жер казылып турбайбы, кур турат көрдүңүздөрбү? Ошол кур менен барып, могул тараптагы элдер ушул арык менен суу ичет. Бул арык менен суу ичет. Анан бул арык негизи бизге кереги да жок. Силерге керек эмеспи? Бул арык бизге кереги жок. Бул арыктын проблемасы дагы мындай болду да. Бул карабайсыңар, жанында теректер өсүп турбайбы? Ушулардын тамырлары жүрүп отуруп, арыктарды жарып отуруп, могу таштар турат го. Ушул жерде биз бир каскамыз. Себеби дегенде жанында көрдүңөр, люк турат. Баягы септиктин бат-бат толуп атканын себеби дагы жайдын күнүндө ушул арыкка суу келгенде бат-бат толо баштайт да. Могу люк аркылуу, э? Анан биз себеби эмне экен деп шаардан бир бала келди, атайын келип, ушу бүт люктарга түшүп отуруп, этеги ушул люктан келип таптым деди. Айтты, ону таштар турган жерди казып көрдү. Могул жерде? Люктун жанынан касты да. Люк бул жерде турат. Люк бул. Последний отстойник ушул жерде. Ушул жерге келип отстойный болуп турган чөт. Ушул жерди казып көрдү. Казып көрүп айтты, ушул жерге суу келгенде, тамырлардын немеси аркылуу ушу баягы системага да суу кетет экен депчи. Тияка куюла берет экен, ашыкча суулар депчи. Анан биз эми азыр официалдык түрдө кайрылайлы деп атабыз айыл өкмөтүнө. Же ушул арыкты оңдоп түзөөдөн өткөрүп алгыла. Татынакай кылып. Татынакай кылып. Же болбосо биз арыкты тиги башынан эле жаап салайлы депчи. Кереги жок, Кереги жок, түстөп салайлы. Анткени азыр мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, кече экологдорду чыккан. Негизи чын айтканда могул ушу арык боюнчабы мындай бир иш чара кылбасаңар болбойт. Анткени карабайсыңар мына бузуп атат да. Кирип келаткан адамдардынга мындай көрүктүү эле бузат да. Бул жана сиз айтып аткан маселе дагы бир экинчи маселе турбайбы? Бул мына кече күнү экологдорго да жазып, чоң теректер, көп жылдык теректер коопсуздукту жаратып турат да. Кат шамалдуулук кылып калат деп кече күнү экологдор келип отметка коюшуп, кезүүгө уруксат кагаздарын кезүүгө уруксат кагаздарын дайындап атабыз азыр. Анан булар теректерди секирин кезип ала турган болсок, бул жерде арыкты бир инфраструктурага ылайыктуу кылып бир иш чара колдонобуз да. Тиги могул теректер боюнча кагаздарыңызды тактап коюңуз, антпесе теректерди кыйып сатуу деген сөз болот эмеспи? Биз неме кылдык, официально кат жазып кайрылганбыз экологияга. Анан экологдор ошого келип, мына кече күнү келди. Сабит деген аке келип, ошол биздин чарбалык иштер боюнча орун басар менен совхоз менен мындайча айтканда эко кыдырып, кайсы теректерди алыш керек деп, мына өздөрү мына краска менен отметка коюп кетишти. Кайсы жараткансы жарабайт. Анан ушул коюп кеткен отметкадагы теректерди жалпысынан булар уруксат кагаздарын эми дайындайт, кезүүгө уруксат берет. Анан ошол кагаздардын негизинде анан биз кезип баштайбыз. Түшүнүктүү. Мезеке, эми жогоруда көп сөз болду. Анан эми бул бей тапканалар чындап эле эски экен да. Анан баягы келген кишилерге деле, комиссиясына деле, журналистке деле баарына тең эле өндүр сурай берет экен. Анан эмнеге ушундай абалга келип калды деген кызык болуп атты. Бул больница эски. Мына жерде турган бөлүмдөрдүн бардыгы алды 39 жыл болду, аркасында 30 жыл болду больницанын. Анан баягы эски нерсени баягы улам жыл сайын баягы косметикалык ремонт кылып турабыз. Анан 2014-жылы капиталдык ремонт болуп өткөн ушулардын бардыгы, отделениялардын бардыгы болуп өткөн капиталдык ремонттон. Бирок жыл сайын каражатыбыздын баары эле ушул оңдоо түзүү иштерине кетип атат да. Анан жамап жаскабы эле ушул каражатыбыз кетип атат. Анан 3 жыл мурун ушул биздин Кең Арал тургуну Алязбек деген баатырыбыз бар. Ошол киши баягы проектисин түздүрүп, 300 миллионго деп проектисин түздүрүп туруп, больница салдырабыз деп Катар
менен сүйлөшүп араптар менен анан больница курула турган болуп калган, келип чийип баардыгын алып кетишкен да. Бирок пандемия болуп калып ошол учурда токтоп калды ошол менен. Андан бери жазып атабыз. Быйыл мынакей Кудай буйруса 3 этаждуу жаңы больницаны мынакей менде катта турат. Баягы титулдук баракчага кирди деп мынакей мамлекеттин эсебинен салына тургандагы бизге кат келди. Февралдын 15-inde. Ооба, мына быйыл чечилип, мынакей Кудай буйруса жакын арада күтүп атабыз. Өздөрү келип бул баягы салына турган жерин көрүп кетишет экен да. А салына турган жери бул 1921 жылы курулган эски хирургия бар болчу. Ошол толугу менен баягы бузулуп, анан ошол жери азыр ошо жаңы больницага деп даярдалып туруп атат да. Анан Кудай буйруса мына бүгүн эртең деп биз аябай ушул каттын келгенине аябай сүйүнүп атабыз. Бул жердеги сотрудниктерге да көрсөтүп мына кат менен тааныштырып. Кыскасы айтканда баягы эскини оңдогончо жаңы эле Ооба, жаңы эле салалы деп мынакей ушул жаңы больницага мына Кудай буйруса чечилип калды.